Саламатсыздарбы, урматтуу MVC каналынын катталуучулары. Мен сиздерге өзүмдүн терең ыраазычылыгымды билдирип кетем. Анткени сиздердин күн сайын катталып жаткандыгыңыздар мен үчүн аябай чоң мындай стимул берип, күндөн күнгө жаңы видеолорду чыгарууга чоң түрткү болуп жатат десем жаңылышпаймын. Мындан 2-3 күн мурда эле Айгерим Расул кызы өзүнүн Instagram баракчасына өзүнүн катталуучулары тарабынан жазылган суроолорго жооп жазган. Анда Айгерим Расул кызы мен карантинде элдер бир кесим нанга зар болуп отурганда кантип тамак жасап чыгарайын? Мен өзүм жардам көрсөтүп эле келем, бирок эч качан мындай видеого тарткан эмесмин деп чыгарган болчу. Бүгүн болсо жолдошу экөөнүн аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам берип жаткан видеосун таратты. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Мен Айгерим Расул кызы. Бүгүн ушу менин үй бүлөмдүн атынан жолдошум экөөбүз ушу кайрымдуулук кылдык. Негизи эле буга чейин дайыма эле кайрымдуулук кылып келебиз, бирок эч качан ушул чыгып ачык көргөзчү эмеспиз. Жакында эле ушу Чубак ажы айткандай эле ачыкта садака бар экен. Бул башка ушу инсандарга, колунда бар инсандарга стимул болот экен, бизден көрүп үлгү алат экен, башкаларга жардам берет экен. Ошондуктан биз дагы ачык садаканы тартайын деп чечтик. Бүгүнкү күндө 4-5тен балдары бар, эң ошол баягы жакыр үй бүлөлөргө кайрымдуулук болуп атат да. Ошондуктан ар бирине 50 килограмм ун, 5 литр май, макарон, сахар жана башка азык түлүктөрдү элдерге жардам берип жатабыз. Аллах Таала айтты: жакшылык иштерде бири-бириңер менен жарышкыла. Сооп иштерди биринчи кылгандар бешке биринчилерден болуп киришет. Бул видеону бир аз кечирээк жүктөп жатам. Нурлан Насип өзүнүн Instagram баракчасына комуз менен ырдаган видеосун жүктөгөн. Мен ойлогон эмесмин комузда чырталат деп, бирок молодец. Ишине ийгиликтерди каалайбыз, чыгармачылык ийгиликтер болсун. Seni taşta uçup ketsem kuş bolup, Talayıma kuşul tağdır kuş bolup, Tarınmağım özüm oldum sebep gerek, Ömrümdün kalganına suz bolup, Canımsızda yakınından ayrılığa bak beni, büyüdük çürüm, üzülüstün gülüm. Жақшы көріп жаным бірге деп жүрсім, жан дүйнөңдө жазалын алып жан берем. Жаман айтып көңілімді оруттun sen, қандай жансың жақшылығын білмеген. Жанымсызда жалғыздықтан абдан жадап жүдедім. Жаман айтып көңілімді оруттun sen, қандай жансың жақшылығын
учурда Кыргызстандын бардык эле аймактарында 6 облуста коронавирус оорусуна чалдыккандар катталып жатат, бирок бир гана кызык жери Талас облусунда бир дагы коронавируска чалдыккан бейтап жок экен. Бул албетте бизди кубандырат. Ар дайым сак болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Ага карата атайын сонун тамашалуу ыр чыгарган экен. Ошону сиздер менен чогуу угабыз. Чыдамы бекем, элибиз сулуу, көксөбүз канбай, үйдө жаттык ай. Кыйын экенсиңер, туруштук бердиңер, силерди мактайлы шумдук кенсиңер. Таң калдырган ай, таластыктар ай, суктандырган ай, сулусуңар ай. Аяламда вирусту жолотпогон ай, силер болдуңар таластыктар ай. Талас, респект, уважуха. Аягына чейин ушинтип жолотпогула. Ал эми бардык кыргыз элине тынчтык каалайбыз.